Жалал-Абадтагы калкты тейлөө борбору Барпы Сейил көчөсүндөгү Стройпарк гипермаркетине көчтү. Бул жайда кезек күтүү тартиби электрондошуп, кенен күтүү залы да бар. Учурда тургундар үчүн сапаттуу тейлөө кызматы жүрүп жатат. Артыкчылыгы ушул 3 зонага бөлүнөт. Ресепшн, маалымат алуу зонасы, күтүү залы, анан кийин операционный зал. Бул жакта жарандар келет, келип эле маалыматты алып, талондорду, электрондук кезекке талондорду алып, эч кандай баягындай бардак жок. Буга чейин мекеме көп кабаттуу турак жайдын 1-кабатында болгон. Тургундар имарат тардыгын, узун кезектер орун алган айтып даттанып келишкен. Мындан улам жарандар калкты тейлөө кызматынын имараты жаңыртылганына кубанып турушат. Ада шарты жакшы экен, бар жөн очередь менен турат келсин. Күлөп эткенсиң. Шарты жакшы. Ооба жакып атат. Жакшы экен, хам жок, условиям жакшы. Биз порядкебиз порядкалык хам жок. Өтө жакшы. Эми мурунку караганда бул жакшы. Азыркы ушу типте иштесе, бир жакшы эл үчүн элге кызмат көрсөтүшат баардыгы. Бирок мурункусу сал немере башаламан. Шарттары жакшы, талон менен алып, мурда без очередь неме кылышы да. Тааныш билиштен кирип кете берчи. Азыр жакшы. Очередь кайсы өзүң очередь менен киресиң да, талонду аласың, киресиң. Шарт аябай жакшы. Бул жагы ал жака караганда чем жакшы, шарты менен келген адамдар да кыйналбайт. Өздөрү да кыйналышпайт, дейм. Бизде кошумчадагы жанагы электрондук булуттук колтамга деп коет. Ошондагы ушул жерде берилет. Область боюнча бүт бардык 12 район шаардагы мекеме органдар келип ушул жерден электрондук колтамгаларын алып кетишет. Келбегендер юридикалык жактар болсо почта аркылуу документтерин жөнөтүп коет. Ушул жерден электрондук колтамгасы алардын жеке электрондук почтасына барып паролдору түшөт. Жалпысынан ушул бул жерде шартты түзүп берген, ушул жеке ишкер өзү бүт бардык шарттарын өзү түзүп берди. Аренда төлөнбөйт эч кандай. Жалал-Абад шаарындагы калкты тейлөө борборунан Кыргызстандагы бардык жарандар кызмат ала алышат. Кайрылгандардын басымдуу бөлүгүн Сузак жана шаар тургундары түзөт. Борбордо бир күндө жалпысынан 500 жаран документ иштерин бүтүрүү үчүн келишет. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион.